Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо жана жаңы баш мыйзамга добуш берүү боюнча референдумда Теңир Тоо жергесинде Нарын шаары, Нарын району жана Ат башы райондорунда элдин катышуусу жогору болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлүнүн айтымында өнөктүк тынч өтүп иш ыргагына кандайдыр бир тоскоолдук жараткан учурлар дээрлик катталган эмес. Ал эми облустагы жалпы 169 шайлоо тилкесинде ички иштер башкармалыгынын 276 кызматкери тартипке көз салды. Мындан сырткары дагы коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн 500дөн ашык тартип сакчысы күчөтүлгөн нөөмөттө туруп, аларга элдик кошуундар, милициянын ардагерлери, өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери да жардамдашкан. Учурда Дубан аймагында коомдук абал туруктуу. Бардык тилкелерибизде ушул бардык биздин шайлоо техникалары үзгүлткө учуратпай иштеп берди. Мындан сырткары ушу арыз даттануулар дагы, одоно мыйзам бузуулар да фактылары дагы келип түшкөн жок. Ана мен шайлоонун жыйынтыгы дагы ошо биз күткөн жанагы электрондук система өз убагы менен келип түшүп, уюшкандыкта жакшы өттү десек болот. Алдын ала жыйынтык боюнча ошол референдумга макул деп добуш бергендердин пайызы 80% болду. Bir сутканын ичинде бизде 8 материал жүйү деп коебуз, межге катталды. Бирок бунун бардыгы интернет булактарында келип атты. Бул жерде номеру жок жүрөт, теги жерде ташып атат таксилер дегендей. Мунун бардыгын биз тастыктап, тактап, чакырып алар менен сүйлөшүп, мунун бардыгын биз бүгүнкү номенклатура иштерге чыгыштадык. Жандай эле ошондой эле 2 материалыбызды өзүбүздүн шайлоо комиссиясына жөнөттүк.